жаңы реальность мына көзүн ачты. Мүмкүнчүлүктөрдү эми көрүүгө ал даяр. Эмне кылсам болот, кантсам болот, ошого чында жетким келет деген ойгондон да. Эми мүмкүнчүлүктөрдү көрсөтсөңүз ал жасабаса да жок дегенде кызыгып көрө баштайт, изилдей баштайт, көрө биле баштайт. Эми биз презентация өтсөк болот экен, кантип кыялдарын орундатса болор жөнүндө кыскача айтып бериңиз. Канткенде ал кыялдарын орундатат. Кыскача айтыңыз. Аны кантип айтып бериш үчүн сиз мына биздин 3-чү вариантты айтып берген кичинекей презентациябызды көрүп кетиңиз. Ал жерде 3 ролик бар, билесиз, оранжевый түстө фондо мына ушул видеону көргөн болушуңуз керек. Биздин бизнеске катталып атканда мына ушул презентацияны кайра көрүп туруп, паузаны басып, өзүңүздүн сөзүңүз менен айтып, кайра токтотуп, кайра өзүңүздүн сөзүңүз менен айтып, кайра токтотуп, ушинтип бир 3-4 жолу машыксаңыз патыратып айтып каласыз дагы. Анан интернет бизнес стабилдик проекция дегенди да көрүп кетиңиз. Бул жерде мына 10 мүнөт ичи кыскача интернеттен кантип иштеп, кантип айрыкка чыкса болот, кантип группа түзүп, жакшы өзүнүн жашоосун өзгөртүп алса болот. Ошол жөнүндө кыскача айтып кетет, ошол жөнүндө да айтып кетиңиз. Мүмкүн болсо өтө жөнөкөй кылып айткан аракет кылыңыз. Кыскача жана жөнөкөй айтканыңыз. Толук бардык нерсени айтып отурбаңыз. Мына бул презентацияларда бардык нерсени айтып берген эмес, Кыскача мүмкүнчүлүктөр жөнүндө, жашоодо өзгөртүү үчүн эмнелер күтүп турат, кантип өзгөртсө болот, ошолорду бүт айтып кеткен. Өтө эмоцияга берилип кетпеңиз. Берилип кетсеңиз сиз майдай кичикисинде айта баштайсыз. Андыктан орточо позитивдүү мамиле менен айтыңыз. Анан кружокторду көп тарта бербеңиз. Мындай төгөрөкчөлөр бар, кээбирлер айтат, мына бир киши мына чакырсаң болот, анан 2 киши чакырсаң болот, анан 3-чү, анан 5-чи деп маркетинг план деген бар, ошону айтып бербеңиз. Аны башында айтып бербеңиз, анан кийин иштегенде айтып бересиз. Анын ордуна сиз эмне кылыңыз? 100 миң оборот кылсаң 10 миң, 300 миң оборот кылганда 30 миң, 500 миң оборот кылганда 50 миң оборот, миллион оборот кылганда 100 миң. Миллион обороту жалгыз жасабайсың, муну команда менен мына биз менен бирге иштеп отуруп миллион оборот жасайбыз. Сен командада сабашкан бизге окшогон адамдар пайда болот, ошолор менен бирге команда болуп отуруп миллион оборот жасайсың деп көрсөтүп бересиз. Аларды табышка биз жардам беребиз, сага үйрөтөбүз. Видеолорду көрүп өзүң түшүнүп каласың, сен деле жасашты дейсиң, Атак бизнес аябай жөнөкөй катары көрсөтүңүз аны. Өзүңө окшоп мен дагы 50 миң, 100 миң тапкым келет, 30 миң тапкым келет, машиналуу болгум келет, үйүм болгум келет деген тааныштарың барбы? Мына үйлүү болгусу келгендер барбы? Мына ошого 5 тааныш тапсаң, ошол 5 тааныш менен бирге иштеп отуруп, ошол оборотко сөзсүз жетесиң. Кыскача жөнөкөй айтып берет экенбиз, же 3 тааныш десеңиз болот. Для начала 3 деле жетет. 3 тапкандан кийин анын 5-өн табыш уже не проблема болот. Продукция жөнүндө курал катары гана айтыңыз. Мына продукция жөнүндө ар бир продукцияны айтып бербеңиз. Бул продукция элдер дайыма алып турчу продукция, элдер и так эле алат муну деп ошол курал катары көрсөтүңүз. Фабиликтин продукцияларынын көпчүлүгү бул элдер биз кечке сайрап кызыктырбасак деле 2 сөз менен түшүндүрүп көрсөтүп койсок эле, баасы дагы чөнтөккө ылайыктуу, сапаты да жогору, ошон үчүн элдер дайыма алып турчу, оңой эле алып турчу продукциялар, аны сатууда, аны сунуш кылууда биз кыйналбайбыз. Ошол товардын жардамы менен биз товар оборот жасоодо да кыйналбайбыз. Жана ошондой эле миңге жакын ассортимент бар, билесиз. Дайым элдер алып туручу идиш аяк жугучтар, казан аяк жана башка ичи кылса кухняда сөзсүз керектелүүчү, ар бир кожокейге сөзсүз керектелүүчү, ар бир үйдө сөзсүз керектелүүчү продукциялардын 80% бар, продукты питанияда тамак аштан тышкары көпчүлүк нерселер бар, Анан ошондой эле кийим кечелер бар. Буларды адамдар дайым алып турат. Андыктан бул товарлар менен товар оборот жасоо өтө оңой. Тамактан кийин эле керектүү продукция, ошону билесиз да. Ушул жөнүндө айтып кетиңиз кыскача. Продукция жөнүндө айтканда. Анан ушуларды айтып кеткенде сизде ал адамдын каалоосу ойгонот, Каалоосу ойгонгон адамдын каршы суроолору башкача болот. Ал эми каалоосу ойгоно элек ушул биз кызыгуусун ишке жашоону өзгөртүүгө кызыгуусун ойготконго чейин биз презентация жасак, анда анын каршы суроолору такыр башкача болот. Отмазка сыяктуу болот да. Мен колуман келбейт да, убактым жок да дегендер болот, Ал эми эгерде ал чындап кызыгуусу ойгонуп өз жашоосун өзгөрткүсү келген деңгээлге чыгарсак, анда анын каршы суроолору башкача болот. Кошумча аргумент алгысы келет ал. Кээ бир күмөн саноолорун жок кылгысы келет. Ошол максатта гана каршы суроолорду айта баштайт. Анын каршы суроолору эми башкача болуп калат. Туура эле чечим кабыл алып атамбы деген суроого жооп бергиси келет. Ошол мааниде суроо берет да. Андыктан анын каршы суроолору оңой болуп калат. Анын каршы суроолоруна жооп бериш эми оңой болуп калды. Анткени биз каршы суроолордун негизги себептерин жок кылган болобуз да. Эми каршы суроолорго жакшы, жеңил жооп берип отуруп, аларды кызыктыруу жолун үйрөнөм десеңиз, мына кандидаттардын ыңгайсыз каршы суроолоруна жооп бере билүү деген сабагыбызды көрүп чыгыңыз. Бул жерде ар бир суроого 2-3 варианттан жооп берип кеткен. Сабагыбыз узун, алдын ала эле айтып коем. 1 саат, 2 саат, 3 саат болуп кетиши мүмкүн. Ар бардын көрүп чыксаңыз, бирок акырындык менен көрүп койсоңуз, жок дегенде кээ бир суроолорго жоопторду билип каласыз, жана билбей калсаңыз эртең кайра кайрылып үйрөнүп алсаңыз болот. Сиз кино көргөндөн көрө, айталы документалдуу фильм көргөндөн көрө, концерт көргөндөн көрө, ар нерсени көрүп убактыңызды кетиргенден көрө, бул видеолорду көрсөңүз, сөзсүз түрдө бул видеолордун сизге пайдасы тиет. Анткени кино көрүп отурсаңыз, сиз байып кетпейсиз, жашооңузду өзгөртө албайсыз, акча көбөйтө албайсыз, Ал эми бул сабактарды көрсөңүз, булар сөзсүз түрдө сизди жашооңузду өзгөртүүгө сонун салым кошот жана сизди үйрөтөт. Бул видеолорду көрө берип ишке ашыра берсеңиз, сиз сөзсүз түрдө жашооңуз өзгөрөт, 50 миң, 100 миң акчага чыгасыз. Ал эми эгерде сиз видео, кинолорду, тамашоо, концерттерди, КВНдерди көрсөңүз, жашооңузда эч качан өзгөрүү боло бербейт. Алар өзгөрүү болушу мүмкүн, бирок ал өзгөрүүңүзгө тиешеси жок.
Ал эми биздин видеолордун пайдасы сөзсүз түрдө тиет. Эми сиз ушул этаптарды өткөндөн кийин алардын коркуулары менен иштешиңиз керек. Алардын коркуулары болот да, сизди уккандан кийин. Алардын колунан келеби деген суроого жооп издегиңиз керек. Биринчиси, колуман келеби деген суроого жооп бериш үчүн сиз эмне кылышыңыз керек, Муну түшүнүү кылуу кыйын экен деген суроо болушу мүмкүн. Шартым туура келбейт, менин шартым жок ага. Үй бүлөдө үйлөр каршы, карыздары көп болушу мүмкүн. Же болбосо иштөөгө шарты жок, баласы менен үйдө болушу мүмкүн, Шартым жок деген ой келиши мүмкүн, Ошол мезгилде эмне кылабыз? Жана өзүнө ишенбей калган болушу мүмкүн көптөн бери. Максат койбой, ийгиликке жетпей, ишинде чоң ийгиликтерге жетпей, жашоосу жаман болуп, өзүнө ишенбей калган болушу мүмкүн. Азыркы учурда кризис учурунда болушу мүмкүн, Ошол учурда эмне кылабыз? Ыкмалар бар. Муну жеңүү үчүн биринчиси логика ыкмасы. Тармактык бизнес жөнөкөй экенин көрсөтөбүз. Биз кантип жеңил эле группа түзүп жатабыз. Ошон жөнүндө айтып кетебиз. Мисалы үчүн 3 ишке кызыккан, чындап аракет кылган адам таба алсаң эле, ошолор менен бирге иштеп отуруп, мына ийгиликке жетсе болот. Айталы, биз бир айда өзүбүз 3 киши каттадык, кардар катарыбы, же сатып иштейби, же бизнес кызыгычы кылса 3 киши каттадык. Алардын ичинен айталы, бирөө чыкты, бизге окшоп группа түзөм деди, деп көрсөтөбүз. Жанагы тармактык маркетинг план деген видеодо ошону көрсөтүп кеткен, ошону кыскача көрсөтүп кетсеңиз болот. Бирок күрсөктөрдү көп подробно чийбеңиз. Мына бир айда бирден эле өзүңүзгө окшогон адам таап отуруп, бирге аларды үйрөтүп отуруп, айталы 10 айда айталы 1000 кишиден же 500 кишиден турган группа түзүүгө деп жөнөкөй көрсөтөбүз. Жөнөкөй экенин көрсөтөбүз да. Албетте ал нерсе 1 жылда эмес, 2 жыл, 3 жылда, 5 жылда болушу мүмкүн. Бирок 5 жылда иштеп отуруп 100 000 акча тапкан, 100 000 айлыкка чыккан деле жаман эмес. Көптөгөн адамдар 100 000 айлыкка 10 жылда да жетпегендер бар, 10 жылда араң жеткендер да бар. Ал эми сиз 3 жылда же 5 жылда жетсеңиз бул эң сонун. Тем более өзүңүздүн бизнесиңизде жетип атсаңыз бул да эң сонун. Андыктан сиз ошону албетте 3 жыл, 5 жыл дебестен кыскартып көрсөтүп бериңиз. Ал баштап алгандан кийин, түшүнгөндөн кийин, киришип алгандан кийин ошону түшүнгөндө дагы макул болот. Анткени бул бизнес жакшы түшүнүп калат, ал бул бизнес боюнча көрүү пайда болуп калат. Андыктан чочубай калат да. Ал эми сиз азыр кыйын экенин көрсөтсөңүз, анда ал чочуп кетет дагы, киришпей коет. Көптөгөн адамдар азыркы учурда миллионер болуп чоң ишканалардын ээлери интервью көргөм мен, ошо интервьюда айтат. Эгерде сиз ушул бизнес кыйын экенин ошондо көрсөңүз, анда баштай береңиз. Мынчалык кыйын экенин билгенде мен баштамак эмесмин. Бирок азыр өздөштүрүп алдым, кыйын болсо дагы кантип кылышты билем дейт да. Мына ошондой эле болот экен. Көпчүлүк бизнестерде ошондой болот экен. Башында оңой, жөнөкөй караса жакшы болот. Сизге дагы өзүнө да жакшы. Ошондо ал киришип өзүнүн бизнесинин ээси болуп алат. Жетекчи болушта мисалы үчүн өтө кыйын экен билген адам жетекчи болууга даяр эмес болот. Ал эми чала бучук оңой көргөн, чала бучук түшүнбөй мен оңой көрөм, оңой көргөндөр жок дегенде болуп көрүшөт да, анда аларда шанс пайда болот экен. Ошол ишти өздөштүргөн. Эми экинчи ыкма бул окшош окуяларды айтуу. Логика ыкмасын колдонгондон кийин сөз түрдө окшош окуяларды айтыңыз. Тарыхый же жашоо шарты же кесиби окшош келген адамдардын ийгилик окуяларын айтып бериңиз. Ал үчүн сиз мына ийгилик окуялар деген сабакты көрүп чыгыңыз. Ошондой эле мына 3-чү вариантты айтып берген видеода кыскача айтып кетебиз биз 1-2 мисалдарды. Интернет бизнес фабилик проектиси деген роликте да айтып кетебиз кыскача. Ал эми көбүрөөк көрөм десеңиз дагы ошондой эле интернеттен иштөө, адвокатскийден иштөө боюнча видеолорду айтып кеткенбиз биз. Инстаграмда иштөө боюнча да 1-2 мисалда айтып кеткенбиз. Жакында Кудай буйрса дагы ийгилик окуялар 2 чыгат. Ийгилик окуялар интернет деген ал жерде да көбүрөөк мисалдарды айтып кетебиз. Эми анан ушул роликтердин жаңы версияларында Кыргызстанда интернет аркылуу иштеп отуруп ийгиликке жеткендердин дагы мисалдарын эми кошо баштайбыз. Анткени эми бизде интернет аркылуу иштеп отуруп, үйдөн баласы менен иштеп отуруп ийгиликке жеткен адамдар бизде көбөйүп баратат. Ошолордун окуяларын кошо баштайбыз эми. Достоинство ыкмасы. Үйдө отурган кожоке бул ишти кыла алган болсо, сиз да кыла аласызбы деп сурайсыз. Демек көрдүң 1-2 мисал айтып берет экенбиз, ошонун жашоо шартына окшогон. Анан анын жашоо шартынан дагы жаман абалда калгандан дагы 1-2 мисалдарды айтып кетсек болот экен окуяларын. Айтат экенбиз. Мына көрдүң, айталы орукчан аял же айталы банкта 5 000 айлыкка болгон 5 000 айлыкка иштеп отуруп мына ушундай ийгиликке жетти. Мисалы үчүн мен кээ бир сабактарда айтып кетем, мен директорум Гүлнар жана айтам, 3 000 айлыкка иштечү элем мамлекеттик кызматта, анан кийин 50 000 айлыкка чейин чыкты эң көбү деп айтты. Мына ошол окуялардан айтып берсеңиз, айтып бергенде мына көрдүңүз, сиз ага караганда айталы 15 000 айлык алдыңыз. Сиз неужели 50 000 акча таба албайсызбы? Неужели андан хужесизбы деген суроо коет экенбиз.